Негизи ал окууга тапшырганы келген. Мен ошондо көргөнмүн. Бул иш боюнча бизди байланыштырган, бул да болсо бизди театр байланыштырган. Ошондон улам мен Гүлжанатты биринчи жолу театрда көргөм. Ошол жерден театрдан кезиккенбиз. Толтура актерлор бар болчу ал жерде, заслуженный, народный артисттер бар болчу. Ошол жердин арасынан көргөм. Шыпылдап, чуркап жүргөнүн көргөм. Ошо эсимде бар. Биринчи жагымдуу сезим ооба калган болчу биринчи көргөндө. Ошол жүрүп отуруп акыры бышып жетилип, кийин экөөбүздүн ички туюмубуз бириккенине алып келди да. Сүйлөгөндөрү, үнүнүн кооздуктары жаккан да. Мен өзүм даярданчы силерди деп 2-3 кызыбызды тандап алган. Өзүбүз мындай биз мынтип айылдан келгенбиз да. Уялып мынтип басабыз. Боюң узун болчу, мен еще мынтип бассам. Жок, монтип басыш керек деп кайра бизге монтип баса. Биз качан ушундай басып калат экенбиз, качан ушундай сүйлөп калат экенбиз дегендерим эсимде бар. Ошол жактарынан суктанган, бирок эми чоң эле адам болчу да, мен ага эч кандай нерсе сезип түшүнгөн эмесмин. Мен Гүлжанаттан ички сезимди туйганмын. Жылдыз келишкени ушундай байкалат экен да. Гүлжанаттан чын деле мен ал учурда чын деле ойлорум чаржайыт болгон кезде деле, бирок бир ойго топтолгондо карап көрсөм, Гүлжанатта мага болгон, менин ага болгон бир ички бир жип бардай туюлду да. Бизге эми актрисалар десе эле булар эми жаман түшүнүк деп ошол мезгилде ушундай сөздөр болчу да. Булар эми ошол катары мен жаман ойлоп калышты окшойт деп, мен болсо тиги кайра мага бирдеме деп сүйлөсө качып кеткенмин да. Кирип алып аябай ойлонгом. Чоң эле адам болсо, мен да чоңоюп калган билинип калдыбы же кандай болду, мен ошондо мындай туура эмес түшүп койдумбу деп ошол күнү уктабай чыкканмын да. Биз өзү сахнада мен далай сүйүү темасында ролдорду ойногом. Гүлжанат да ойногон. Жада калса биз экөөбүз Шахриза да Шах болуп дагы ойногонбуз. Ошол учурларда деле бир барган сайын биздин ички мамилебиз, ички туюмубуз, бирибизге болгон сезим барып ошол профессия аркылуу да бышты да. Ошо 2000-3000 жылында баа форма тигиш керек болду. Алып барчу бир ролдор, бирок негизи массовка деле ойногом. Бир жеринде мына мэриянын бир иш чарасында форма кийиш керек деп. Формаларды өзү тиктирип жүргөн экен эле. Жүр, мен менен барып материал тандашып койчу деди. Жок, мен материал тандай албайм десем, жүр деп Домбутага бардык да. Домбутага барсак, ал магазиндер жабылып калды. Бир магазинге кирсе, парфюмерия да. Монун ичинен толтурат, духилердин ичинен, монун ичинен бирөөнү тандап ал дейт да. Мен аябай ыңгайсыз болдум да. Жок, мен ала албайм, эмнеге алам десем, мен чын жүрөктөн тиги бүтүшүң менен, окууну бүтүп келишиң менен бизге жумушка эми сонун сүйлөйт го. Албайм. Акыры өзү алды. Тандаган да жокмун. Тиги эме сатуучу менен келишип атып бир сонун, бирок сонун духиле. Ошону алып анан мага белек берген да. Мынтип берип анан тип өп койгон да. Аябай денем дур деп чыгып. Ошондой болгон. Атайын сценарий болгон эмес. Бул мындай кокустан эле, кокустан эмес, бир мындай атайын өзүм чечимге келдим дагы. Анан кийин Гүлжанатты отурчу, келчи алтын сүйлөшөлүчү. Мен үйүмө барып жашап тургулачы, мен командировкага кетип атам деди. Барып келип тамак кылып тургулачы деди. Үйдө балдар бар бирок деди. Хорошо деп. Алар кетти Бишкекке.
чында бул жака кетти. Бир Исхак Разаковдун спектакль боюнча кетишти окшойт да. Биз тамак кылып берип коюп, пайда келебиз, биз да курсабызды тойгузуп алабыз. Бул жерде менин балдарым дагы себепкер да. Мен мурдагы турмуш курганда балдарым, кызым бар. Ошолор дагы менден алдын булар жактырышкан. Кане кичике бала болчу, кичике уулу театрга келип алат. Кийин деле тамак жасап берип коюңузчу депчи. А мен ошолорду бортодот элем, тартып калдым дейм, жаш балдар. Мындай карасам, бул толук кандуу бир үй бүлө болуп калыптыр да. Мен гана жетпейм. Менин балдарым, анан Гүлжанат. Анан чогуу отурдук, анан ошонон баштап анан бир ой келди дагы. Мен балдарымды күбө тартып эле анан чогуу сүйлөшүп бир чечимге келип, Гүлжанаттын колун сурагам. Андай жаштык кезден өтүп калгандыгынабы же мындай салмактуу сүйлөгөнүнө карата мындай жаш балдарча деген сүйгүм алам деген жок. Мындай абдан маданияттуу жеткизген да. А мен кызууга салып деп аябай мындай ыңгайсыз болгом да. Как будто мен үйүнө эле алып барып койгондой болуп, ушундай качкым келип, ушундай жаман ыңгайсыз болгом. Ал бир топ туталанып, көпкө ойлонду. Анан макулдугун кийинчерээк берди окшойт. Кийинчерээк берди, ооба точно. 11 сентябрь үйлөндүкпү, ошого чейин болду. 2-3 күн эле калганда болду. Мен азыр эртең менен деди, же бүгүн базарга барабыз. Эмне кааласаң алып берем. Короче, эртең үйлөнөбүз деп салыш керек да. Эмне дешимди билбей калдым да. Андай карасам, эми ар кандай сөздөр да көбөйүп кетиши мүмкүн. Уже көбөйө баштады да. Макул дегем. Өзүм эле чечип койдум, эч кимге айтпай эле. Апам жакшы адам да, ал мындай түшүнөт. Эжем түшүнбөй, жесем бир эле эки эле кызбыз да. Эки эркек, эки кызбыз да. Эжем менен жесем мындай түшүнүшпөй, аябай бир топ болгонбуз бирок. Биздин чөйрөдө өтө чоң сенсация, чоң сөз болгон. Анан чындыгында бардыгына туруштук берип, ар бирине жооп кайтарып, ар бирине өзүнө жараша мамиле кылып, анан биздин ушундай чечимибизди баалашыңыздарды суранам деп, кээ бирлерин талап кылам деп, кээ бирлерин силер жаман ойлобогула, бизде чыныгы чечимге келдик биз дегендей чыныгы күрөш болгон. Коллектив биз сүйлөшүп жүргөнүбүздө эле ошо билген. Бирок кээ бирлердин айтуусуна караганда бул нерсе оюн менен бүтөт дегендер деле бар экен. Арасында эми жактырбагандар деле болгон. Мен ал бардыгын туура түшүнөм. Аял кишилер биз көбүнчөсү ошондойбуз да. Мындай кадимкидей терс жактарын көрсөтүп, эми биздин жаксынакай мырзабыз тартып кетти дегенге чейин барышкан да. Бирок мен ошондо жаш курч, анан спокойный эле экенмин кээ бир кезелерим. Мен ошолордун ар бир ушагына, ар бир нерселерине эч кандай маани берип, же ошону териштирип, эч кимсе жакшы ушинтип жүрүп эле жеңип кеткенмин да. Биринчи дээриндеги тарбиясы. Мен баалаган нерсе бул эркекти эркектей, балдарды балдардай, коомдогу элди өзүнө жараша баардыгына өзү ордуна коюп баалай билет да. Ушул бул деген тарбия көргөн инсандын ошол ички интеллект бар экени ушундан байкалып атат. Канчалык менин мурдагы турмушум, кандай жүргөнүм, кандай жашоолорду башыман кечиргеним, баардыгын көрүп, туюп туруп, бирок мени жолдош катары ошо сезип,
мага макул болгону бул өзүнчө эле чоң эрдик да. Жакшы жактары көп да. Мен ошол жашына да карабай мен өзүм жакшы көргөн нерсем ушул көп жакшы касиеттер да. Мындай аябай жанагындай эме кылып кыздардын жакшы көңүлүн алып, орустар айтмакчы жакшы ухажер да. Анан эч бир орой сүйлөбөйт, абдан маданияттуу сүйлөйт ушул күнгө чейин. Анан сөгүнгөндү билбейт. Анан не только аялдарды мындай жентилмен болуп сыйлаган эмес, аялдарды эле негизи эне катары абдан жакшы баалайт да. Кандай аял болбосун, ошолорго жардам бергиси келет. Жакшы эмелерди көрсөтөт. Бул Гүлжанатта аябай талант бар. Талант кайсы тараптан? Талант деген биринчи бул аябай студент кезинде деле поэзия же болбосо бир чыгармалар жазып, кээде ушунчалык бир өзүнө туура келе турган нерселерди жазмачы да, жазат. Аябай чыгармачыл инсан. Поэзия жанрында дагы алып алып, анан как актриса дагы, анан ырчы дагы катары, анан мында бир уюштуруучу жөндөмдөр дагы бар. Ушулардын бардыгы бул колунан келип туруп кичине жалкоолук, ушул жаман сапат. Толук кээде ийминет, кээде тартынат, кээде эмнеге буну кылбайсың деп, сизге сөз тийип калбасын. Тапкан сөз ошол. Ой, мага сөз тийсе тийсин, жасабайсыңбы, кылбайсыңбы, ишке ашырбайсыңбы деп кээде ушул жерден келишпегендиктер болуп кетет. Бул эми чыгармачылык келишпөөчүлүк да. Бул алны мен кээде түртөм, жаса, иште, ырда, бийле же бир нерселерди жаз, уюштур деп. Бир жасаса эл таң кала турган нерселерди жасайт. Кээде тойлордуго ушунчалык эл ойлобогон сценарийлерди жазат. Мен өзүм таң калып калам. Ой, ушундай сценарий жаза бербейсиңби? Ой, эми деп мындай кичине баягы тартынчаак, жалкоолук ушул жаман сапат. Мен өзүнө деле айта берем, негизи эле силер семейдине бир топ көрдүйсүңөр депчи. Мен мындай көңүлүнө кетет, же мен мындай жогорудон сүйлөп койдум деби, кээде мындай байкабай бирөөгө мындай акыл үйрөткөндөй кылып мындай катуу сүйлөп койгону мага мындай, мен ал адамды боорум ооруп кетет да, тиги уккан адамдычы. Мисалы да, мен түшүндүрө албай калбайм. Мисалы мындай таксиге чыкканда дагы таксиске сен этиканы билесиңби? Учураш ушинтип сүйлөп баштайт да, сен деген таксисиңби? Сен деген патриот болушуң керек. Сен ошто тургандан кийин, мен таксиге отурдум. Мага эмнени айтасың дейт да. Эмнени айтам, байке, эч нерсе билбейм десе. Кандай билбейсиң? Сен шаар жөнүндө эмне билбейсиң? Сен ошто тургандан кийин деп мен аябай ыңгайсыз болгом да уже. Жаным деп айтам көбүнесе. Анан мен топчуке деп жумушта же бир мындай кызмат бирдемелерде гана топчуке деп айтпасам, мен деле папа деп сүйлөйм көбүнесе. Үйдө ошентип сүйлөшөбүз. Кызым, папаңызга айтыңыз деп сүйлөйт. Эркелеткенде алтыным дейт. Анан кээдем тийип карап туруп, алтын менби же кызыңбы дейт. Же кызымдын аты Алтынай да. Бул кандай? Анан алтыным, баарыңар алтынымсыңар. Алтынайым дагы алтыным, сен дагы алтынымсың. Эртең менен ойгонуп эле, мама курсагы ачты дейт. Бала өкөчү. Монтип треклар тыкылдап туруп ошот. Курсагы ачты мама деп кыркырып ошентип койготот. Папа деп коет кээде. Папа деп коет. Анан кызым да папа дейт. Ошо папа дегенде анан кыргызча эле айткылачы деп кылам мен. Отуруп эле, ай Гүлжанат, кимдин катынысың десем, сиздин деген. Ушул кээде тамаша, но байланыштырат да связка. Биринчи албетте мен кечирип сурайм. Көп андан кетсе деле, менден кетсе деле, мен токтотуп келчи алтыным
деп мен кечирим сурайм. Себеби үй бүлөдө эркек адамдын ошол кечиримдүү дагы, кечире билүү дагы, кечирим суроо билүү дагы бул дагы чоң неме да. Немени үй бүлөнүн немесин кармап турат да. Ортолугун. Абдан кечиримдүүмүн мен. Анан өзү деле сүйлөсөм эмне деп мындай кекетип же коркутпайт, бурдагыдай эле сүйлөп салат. Ошентип бири бирибизге андай эле капа болуп, элдер сыяктуу сүйлөбөй койдук анан тескери бурулуп кеттик деген нерсе андай деле боло бербейт. Ой, ошо кандай кызганбайм, кызганам. Мен башында чыр чыгарып эле узулдай берет элем. Аны көрсө үйдө эки жактан тең звук чыксандан кийин чоң жана жарылат экен, же болбосо сынат экен, ушундай экен да үйдө эки жактан. А мен ошончолук ызылдасам дагы унчукпай коет эле да. Унчукпай. Артынан ээрчип сүйлөсөм дагы унчукпай коет эле да. Жеңип кетет. Көрсө ал только үйдөгүнү тынчтыкты сактап калат. Ал өзүнүн нервин да сактайт экен да. Мен өзүмдүн нервимди да кетирип, үйдү да ызылдатып, анан кийин мен эмне эле болуп атам деп жүрүп өзүм үйрөнүп калдым. Кийин мен айтам, мен үйрөтүп койдуңуз ушо депчи. Туям, сезем, анан кийин өзү мен кызганып ачуум келип аткан учурларда байкап калат дагы, баарын төкпай чечип айтканда түшүнөм. Түшүнгөн кезде. Анан мен ойлоп көрсөм, мен элдин адамы симпатичный болсо, мындай сүйлөй алса, анан эме кылбайм. Мен азыр эч кандай эми өзүм мындай орду менен мен эч кандай ашыкча эме кылбайм, аракет кылам. Анын баардыгын өзү кайра мага тарбиялаган да, ошондой тарбиялам. Өзүн аябай жакшы көрөт да. Фруктыларды, жер жемиш, мөмө жемиш дегендерди жакшы көрөт. Суу, курулган тамактарды жебейт. Мен наоборот жебейт дейт. Мен жакшы көрөм андай нерселерди. Курулган тамак жакшы көрөм. Эч жакшы көрөм. Аз жейм, мындай аз жебейм. Бир күндө бир маал жеп коюш мүмкүн, бирок мен күчтүү тамак жейм да, өзүм кичинекей болгону менен. Сен что-то семип баратасың деп акыркы күндөрү жегизбей атат. Гүлжанат кооздукту жакшы көрөт. Гүлжанат балдардын мээримин жакшы көрөт. Анан Гүлжанат дагы менин мамилемди, менин жылуулугумду жакшы көрөт. Ага болгон ошол кандай жылуулук, мисалы сөздөн, же болбосо мамиледен, же болбосо бир буюмдан, белектен, же эмнеден ушул нерсени жакшы көрөт. Жаратылышты жакшы көрөт. Кыялданганды жакшы көрөт. Бирдекелерди ушу жазып, түбүнө жетип, ушул бир нерселерди кылганды жакшы көрөт. Анан айрыкча азыр тарыхый немелерге көңүл бура баштадым, ашыкча айрыкча Оштун тарыхынан ушу таасирленип бир нерсе жазгым келип жүрөт азыр. Ал мен азыр ичимде кайнап жүрөт да, ошол бышат, аны буюрса чыгарабыз. Атабыздын айтуусу боюнча биздеги эң катуу тартип биз маданият кызматкерлерибиз. Маданияттуу мен катуу сүйлөгөндө мындай андай деле сөгүнө албайм, бирок бир эки ооз сөгүнүп жиберем да, анда-санда аны десем, ошолорду сүйлөбөш керек. Бизде үйдө ошо катуу сүйлөп, мындай туура эмес сөздөрдү сүйлөтпөйт. Өзгөрүлбөс мыйзам бул биринчи кезекте таза жүрүү. Бул бизде үйдө мыйзам арт тармактуу таза жүрүү. Кийимден баштап бирөө менен мамиле кылганда да таза жүрүү. Анан эч кимди алдабай, ошо биз азыр балдарыбыз, кыздарыбызга дагы ошолордун баарын эме кылып атабыз. Шартка жараша
ачык айкын айтып болгондо түшүндүрүп ушул эмнени ну албетте жетишпегенден улам кээде бир тартыштык болуп калат. Бул бир тараптан эң сонун кичине жетпей турган нерсе да. Балдарды дагы кыйкырып урушуп тарбиялаба дейт. Анан бир сөздү эки кайталаба дейт да. Мен карабайм. Акчаны андай мен негизи сен жакшы көрөсүң акчаны деп коет да. Акчада да иштин баары деп коем. Өзү андай акча эме албайт. Өзү акчасы жок деле жүрө берет. Негизи менин колумда, бирок Гүлжанат сураганда бүт бардыгы өзү ишендирип баарын эме кылса бербей кое албайсың. Даже карточкасы да менде деп коем. Аны бирок айтып коем, карточканы берип коюп оңой кутуласа, биякта кандай иштер болуп атат депчи. Кел акча берчи деп сурап калат кээде. Гүлжанат бул эстүүлүк менен бүт бардыгын мындай кылсак кандай болот, андай кылсак кандай болот, бардыгын иреттеп кеңешет. Анан кийин ошонун бардыгын мындай өзүнүн жолу менен чыгымдаш Гүлжанаттын колунда. Башкаруу менде. Албетте Гүлжанаттын чыгымы көп. Чыгымы бул биринчиден аял кишиге өзү статистикада деле ушундай көрсөтүлөт. Эркек кишиге 30% же 40% кетсе, аял кишиге 60-70% расход кетет. Бул албетте бул аны эми көрүп турасың, бирок түшүнөсүң. Түшүнүү дагы бул өзү марттык да. Бильярдка барам. Бильярд ойнойбуз. Бильярд ойноп достор менен. Ошондо кичине черди жазып келем. Бул дагы өзүнчө неме да, жакшы. 3-4 жыл мурда мындай кыздар менен чыгып, ушинтип эс алып анан келет болчумун. Мен азыр андай деле эмесмин, эс алганга. Мынтип калышат го, аябай бук болдум. Мен барып бүгүн чер жазайын, бийлейин, ичейин. Азыр мага абсолютно противоположный. Андайга азыр мен эме кылбайм. Мен өзүмчө ойлонуп, жеке басып, же кыялданып, ушинтип жеңгенге аракет кылып калдым. Анан тоодогу досторума көбүрөөк баргым келип атат. Азыр шаарда досторум менен деле көбүрөөк мындай природага чыккыбыз келип, балык, ууга чыкканча ошондой эс алуу жагын мен быйыл ушундай өзүмө пландаштырып калдым да. Буга чейин эс алганга аз убакыт болгон. Менде аябай өтө тыгыз график менен 4 жыл иштедим. Шаардын мына иш чараларында, анан мына 2 жолку көчмөндөрдө быйыл уже 3-чү жолку канча жол фестиваль өткөрдүк. Ушунун баардыгы бул өтө тыгыз иш болду да менде. Иш арасында болуп атты эс алуу. Мен өзүбүзчө личность менен бара береличи, кайсы бир убакта билинет, унчукпай эле коюңуз дегем. Ооба. Биз мисалы Гүлжанат өзүнчө бир личность, өзүнүн турмушта чыгармачылык жолу бар жашоодо. Менин да өзүмчө жашоом бар. Биз чогуу бир кездерде сахнада чогуу көрүнгөнбүз, көрүнгөн учурда.